Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык аттестациядан өткөн район акимдери ротацияланды. Анын негизинде Талас облусуна караштуу Кара Бура районунун акими Баратбек Сыздыкназаров Сузак районуна которулду. Акимдер түндүк аймактан түштүккө, түштүк аймактан түндүккө деген жобо менен которулду. Министрлер кабинетинин Жалал Абаддагы өкүлү облус аймагына которулган акимдерди жааматтары менен тааныштырып чыкты. 8 район бардыгы ротация болду. Биздин акимдерибиздин бардыгы ошол түндүк тарапка дайындалды. Түндүк тараптан бизге 8 акимибиздин бүгүн коюлду. Бүгүн бардыгын мындай коллектив менен тааныштырып, жумуш ордуна отургуздук мүмкүн. Кызматтан бошотулган болду. Нокен районунун акими бул аттестациянын жыйынтыгы менен баягы өтпөй калгандыгына байланыштуу кызматтан бошотулду. Чаткал району бош турган район болчу, Алабука дагы бош болчу. Ал жердин бардыгына ушул нарын тараптан, көл тараптан ушундай акимдер келип отурушту. Баратбек Сыздыкназаров 2009-2011 жылдары социалдык фонддун төрагасынын жардамчысы. 2015 жылга чейин социалдык фонддун Талас облусу боюнча бөлүмүн жетектеген. 2016 жылдан тарта Кара Бура районунун акими болуп эмгектенип келген. Сузак району Кара Бура районунан 2 эже, 3 эже чоң район экен. Буюрса, эми система бир эле, бирок население көп, айыл өкмөттөр да көп экен. Буюрса чогуу ошол президенттин саясатын ишке ашырганга, социалдык экономикалык өнүгүүсүн өнүктүргөнгө иш аракетибизди жасайбыз, өзү иштейбиз чогуу. Президенттин жарлыгын ишке ашыруу үчүн атайын түзүлгөн аттестациялык комиссия тарабынан акимдер аттестациядан өткөрүлгөн. Ага ылайык аттестациядан өткөн, өз ордуна ылайык келген кадрлар тандалган. Кыргызстанда жалпысынан 37 райондун акими жаңы дайындалды. Алардын арасында иштеп жаткан 19 аким башка райондорго которулуп, 18 кызматтан алынды. Алардын ордуна аймактык кадрлар резервинде турган кадрлар тандалды. Калың элдин арасында абдан чоң колдоону жана жактырууну пайда кылды да. Себеби бул райондун акимдерди шайлаш деген нерсе өзүнүн тез таасирлерин тийгизди. Экономиканы көтөрүүнүн ордуна коррупцияга кайра абдан чоң шарт түзүп бергенде баарыбыз күбө болуп атабыз. Эми өкмөт тарабынан шайланган аким өкмөттүн алдына жооп бериш үчүн өзүнө берилген милдеттерди так жана мыйзамдуу аткарууга аракет кылат. Акимдерди ротациялоо мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарлыкка ылайык жүргүзүлдү. Ротация коррупцияны жоюу, жергиликтүү администрация башчыларынын ишинде бейтараптыкты камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Кыргызстанда 495 айыл өкмөтүнүн башын кошкон 44 район бар. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.